Бүгін 11 ноябрь 92-840 аскер бөлігі бойынша ең маанилүү күн деп есептелінеді. Анткени 2009 жылы Коргоо министринин буйругу менен 92-840 аскер бөлігі түзүлүп, артиллериялык бригада деген наамды алган. Ошо күндөн бери өзүнө коюлган тапшырманы так аткарып, күчүрмөн пландын негизиндеги каралган иш-чараларды өз убагында так жана туура аткарууда. Ар жыл сайын жылдын жазгы жана жайкы мезгилдеринде күчүрмөн пландын негизинде артиллериялык талаага чыгуулар уюшурулат. Ошол мезгилде взвод, батареялык, тактикалык машыгуулар өткөрүлүп, өздүк курам толугу менен машыгууларга катышып, жалпы өздүк курам өзүнүн билим деңгээлин жогорулатуу максатында көптөгөн иш-чараларды аткарууда. Биринчи ок атуу взводу огат. Экинчи ок атуу взводу огат. Огат. Учурдан пайдаланып 92-840 аскер бөлүгүнүн жалпы жоокерлерин, сержанттарын, аскер айымдарын жана офицерлерин, ошондой эле ушул аскер бөлүктө кызмат өтөгөн ардагерлерди өзүмдүн атыман, аскер бөлүктүн атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. 92-840 аскер бөлүгү артиллериялык бригада коюлган тапшырманы аткарууга, ошондой эле мамлекеттин коопсуздугуна күчүрмөн тапшырмаларды аткарууга даяр деп ишендирип кетем.